Талаш шаарындагы бир катар соода түйүндөрү чакан жана орто ишкерлик менен алектенген ишкерлердин басымдуусу өз карамагындагы имараттардын баарын Кыргызстан уюму аркылуу камсыздандырышкан. 5 апрелде болгон катуу шамалдан Сымбат жабык акционердик коомунун имараттын чатыры жабыркаган. Бирок имарат ээси өз учурунда имаратты камсыздандырып койгондуктан келтирилген зыяндын орду Кыргызстан камсыздандыруу уюму тарабынан 93 000 сомдон ашык каражатка калыбына келтирилди. Акыркы 2 жылдан бери ошол Кыргызстан камсыздандыруу компаниясы тарабынан имаратыбыз камсызданып келет. Анан акыркы ушул 5 апрелде болгон катуу шамалдын эсепетинен чатырдын бир бөлүгүн учуруп кетти эле тилекке каршы. Бирок ушул Кыргызстан камсыздандыруу компаниясынын кызматкерлеринин ыкчам ишинин натыйжасында бүгүнкү күндө калыбына келтирилип, бүткөрүлүп турат. Негизинде эми камсыздандыруу бүгүнкү күндө өтө актуалдуу маселелердин бири мамлекетибизде. Дүйнө жүзү бул камсыздандыруу менен иштеп келет көп жылдан бери. Мен айтат элем, бул өтө ыңгайлуу. Кооптуу жагдайлар түзүлгөндө мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт, мындайча айтканда. Камсыздандыруу учур талабы, анткени ар бир жаран өз өмүрүн же турак жайын камсыздандыруудан өткөрүп коюусу зарыл. Кырсык каш кубактын ортосунда демекчи, кандай гана кырсык катталбасын, камсыздандырылган гана турак жай же соода түйүндөрүнө келтирилген зыяндын орду камсыздандыруу компаниясы аркылуу төлөнөт. Сымбат жабык акционердик коомунун имараты 2-3 жылдан бери биздин филиал аркылуу камсыздандырылган. 5 апрель 24 жылы болжолдуу саат 14:30 катуу шамалдын кесепетинен крышасынан шиферлер учуп кетип, мына бүгүнкү күндө калыбына келтирилди. Ыкчам түрдө 4-5 күндүн ичинде баарын оңдоп түстөдөн өткөздүк. Талаш шаарындагы чоң соода борборлору, супермаркеттер баардыгы тең өз имараттарын камсыздап келе жатышат 2-3 жылдан бери. Чакан жана орто бизнес ишкерлер өздөрүнүн долбоорлору менен имараттарын камсыздандырышып, ичиндеги оборудованияларын камсыздандырышып, мынакей ишкерлер менен чоң соода түйүн борборлору менен биз камсыздандыруу ишин алып баратабыз. Айтырбай келген табият кырсыктарын эске алууда камсыздандыруу айрыкча маанилүү. Келтирилген зыянды кайтарууда алдын ала камсыздандырууну эске алуу зарыл. Бегай Масымбаева, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талаш шаары.